ушуга кечиңиздер менен урматтуу угармандар жана теле көрүүчүлөр. Эфирде Чарба Чалы программасы. Микрофондо мен Сүймөнкул Идресов. Уктуруу Кыргызстан агрардык платформасы уюму тарабынан каржыланган. Бүгүн биз Кыргызстанда органикалык айыл чарба азыгын өндүрүү маселеси жана өлкөнүн калкын экологиялык таза азыктар менен камсыздоо көйгөйлөрүн талкууламакчыбыз. Бизде бүгүн конокто Кыргыз Республикасынын айыл чарба тамак аш өнөрү жай жана мелиорация министрлигинин органикалык айыл чарба департаментинин директору Бакирова Жанаркан Токоновна, ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун долбоорунун координатору Өмүралиев Эмиль Асанович. Кош келипсиздер биздин эфирге. Ошондой эле урматтуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер Марал радиосунан сырткары 24 ТВ каналынан дагы биздин эфирде көрсөңүздөр болот. Ошондой эле Facebook'тан көрүп өзүңүздөрдүн пикириңиздерди коштоңуздар болот. Ошондой эле 0312 68 06 06 түз байланыштагы телефонго чалып, кызыккан бүгүнкү тема боюнча суроолоруңуздарды берсеңиздер да болот. Биздин адистер жооп бермекчи. Бүгүн ушул кызыктуу талкуу болот деп турам, анткени бул өтө көйгөйлүү маселе Кыргызстандагы. Анан анда мен суроолорума өтө берсем, мына органикалык айыл чарба азыгы бул өзү бул чоң тема. Анан биз эгер катар менен кете турган болсок, алгачкы суроо ушул угармандарга бир кыскача түшүндүрмө бере кетсеңиздер да. Неге эле органикалык айыл чарба деген эмне? Эмнени түшүнүшүбүз керек? Ошол боюнча бир аныктамасын. Рахмат. Биринчиден Марал радиосуна аябай чоң ыраазычылык билдирем. Себеби дегенде ушундай бизге ар дайым дыйкандар менен, фермерлер менен жана башка угармандар менен түз байланышып, пикир алмашканга мүмкүнчүлүк түзүп келесиздер. Эми бүгүнкү темага кайрылсак, органикалык айыл чарба азыктары бул азыркы учурда аябай актуалдуу болгон тема. Анан ошол азык да кылып эсептелет да. Органикалык деген бул эч кандай синтетикалык жол менен колдонулбаган, синтетикалык заттар колдонулбаган, табигый заттарды колдонуу менен өндүрүлүп алынган азык болуп эсептелет да. Бул органикалык эмне үчүн азыр ушу басым жасалып, органикалык азыктарга көңүл бурулуп жатат. Себеби дегенде билесиздер, жылдан жылга интенсивдүү айыл чарбасын жүргүзүү менен биз айлана чөйрөгө, кыртышка аябай чоң күч келтирүү менен бул толтура адамзаттан коркунучтуу илдеттерди пайда болуусуна шарт түздүк да. Ошол себептен азыр ар түрдүү ооруларды, климатикалык өзгөрүүлөрдү, ушундай кооптуу, коркунучтуу шарттар пайда болгондугу үчүн азыр ушу жашыл технологияларды өнүктүрүү менен ушу айыл чарбасын жүргүзүү бул органикалык айыл чарбасы деп эсептелет да. Ошол себептен азыр ошол органикалык айыл чарбасына көбүрөөк көңүл бурулуп, ушуну өнүктүрүүгө, ушул багытта өндүрүүгө шарттарды түзүү мезгил талабы болуп аткандыктан ушу органикалык айыл чарбасын ошондой түшүндүрүп кетсек болот да. Ал эми мына ушул Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун негизги функциясы эмне? Мына сиздер Кыргызстанда иштеп атасыздар, айыл чарба министрлиги менен, дыйкандар менен, фермерлер менен тыгыз иштешип атасыздар. Мен дагы ушу учур менен пайдаланып Марал радиосуна силердин жамаатка биздин коллегаларыбыздын атынан, өнөктөшүбүздөрүбүздүн атынан микрофонго жакыныраак сөйлөсөңүз. Ыраазычылык билдирип кетким келет. Себеби биздин проекттин эң негизги максаттарынын бири ушу элге туура маалымат жеткизип, элдин ушу жалпы маалымдуулугун көтөрүүгө ушу силер азыр ушул берүү менен бизге көмөктөшүп жатасыңар. Анан жанагы сурооңузга жооп берсем, Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюму Кыргызстанда көптөгөн долбоорлорду жүргүзүп келет. Эң негизги биздин өнөктөшүбүз бул Кыргыз өкмөтүнүн айыл чарба жана тамак аш өнөрү жай жана мелиорация министрлиги. Ушул министрлик менен чогуу биз көптөгөн ар кайсы айыл чарбанын ар кайсы тармагындагы проекттерди ишке ашырып келатабыз ушул күнгө чейин. Анан жана органикалык
айыл чарба деген түшүнүк боюнча кичине дагы кененирээк маалымат берсем, бул дүйнө жүзүндө эң өнүгүп келаткан приоритеттүү жана маанилүү тармактардын бири. Себеби бул баягы мурдагы ыкмаларга кайра келүү да. Себеби органикалык айыл чарбанын 3 пайдасы бар. Биринчи пайдасы бул экономикалык пайда. Бул жерде мисалы өзүңөр деле байкап жүргөндүрсүңөр, супермаркеттерге кирип калсаңар, эки алма турса, эки биягында сол жагында органикалык деп жазылып турса, ал кымбатыраак болот да. Био деп дагы жазып жүрүшөт. Оң жагында мисалы жөнөкөй турса, анын баасы арзаныраак болот да. Бул өзү эле ошо тиги экономикага баягы салымын кошо турган приоритеттүү тармак. Экинчиден болсо, бул экология жагына чоң пайда келтире турган тармак. Себеби айлана чөйрөгө өтө мындай айоор мамиле кылып, айлана чөйрө менен баягы ыкмаларды шайкеш келтирип жүргүзүлөт бул органикалык айыл чарба. Анан үчүнчү эң негизги пайдасы бул элдин ден соолугуна. Жанакы Токондун айтып кеткендей, азыркы биздин колдонуп жүргөн азык түлүктөрдүн арасында эмне деген гана зыян нерселер жок. Гормон, антибиотик, химикаттардан баштап башкасына чейин зыян келтире турган көп компоненттер кошулуп кетип атат азык түлүккө. Анан ушул жаатта биз дагы бир жакында эле изилдөө жүргүзгөнбүз. Ушул инфекциялык эмес деп коебуз, оорулардын жүрөк оорулары, өпкө оорулары, боор оорулары инфекциялык эмес. Жана ашык, салмак, диабет деген чоң көйгөйлөргө туура эмес зыян азык түлүктөрдү колдонгондун байланышы кандай болот? Ошо инфекциялык эмес ооруларга өсүшүнө кандай таасир берет деген изилдөөлөр жаңы башталып атат Кыргызстанда. Биз ал боюнча да силерге кийинчерээк маалымат беребиз. Негизинен ушу органика деген түшүнүк боюнча ушундай кошумча маалымат. Эмиль Асанович, ыраазычылык. Кадырман угармандар, биз кыскача жарнамадан кийин уктуруубузду уланталы. Жарнамага чейин дагы бир нече убакыт бар экен. Мен анын суроомду уланта берсем, мына Жанаркан Токоновна дегил ушу министрликтин ушу органикалык айыл чарба өндүрүшү тармагындагы мамлекеттик саясатын ишке ашыруу бул сиздердин милдетиңиздер да. Анан бул тармак боюнча конкреттүү эмнелерди кылып атасыздар? Ошолорго токтолсоңуз. Туура айтып атасыз. Кыргызстан бул агрардык өлкө. Бирок агрардык өлкө болгону менен биз өзүбүздүн өндүргөн айыл чарба азыктардын көлөмү менен экспортко чыга албайбыз да. Биз ошо бир эле өзүбүздүн потенциалыбыз бул органикалык азыктарды, экологиялык таза азыктарды өндүрүп, алардын көлөмүн жогорулатып, анан экспорттук потенциалыбызды жогорулатсак болот деген ошондой мүмкүнчүлүгү бар Кыргызстандын. Кыргызстан башка өлкөлөрдөн өзүнүн табигаты, сулуу жаратылышы, өзүнүн бир мындай айыл чарбасынын бир ошо органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүгө бир ыңгайлуу шарттары менен өзгөчөлөнөт да. Ошол себептен биз ушул Кыргызстандагы фермерлердин экспорттук потенциалын ошо органикалык айыл чарбасына буруу менен алардын экономикалык акыбалын жакшыртуу боюнча ушундай максат койгонбуз да. Органикалык айыл чарба департаментинин эң негизги максаты дагы ошондой. Республикада органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүгө жана ошол органикалык азыктарды экспорттоого шарттарды түзүү болот да. Мисалы биз аны кандай жол менен өнүктүрүп атабыз десек, бул 3 багыттагы иш алып барылып атат. Азыр биринчи багыт бул укуктук ченемдик актылар менен камсыз кылуу. Экинчи багыт бул болсо ошол органикалык азыктарды өндүрүүнү жогорулатууга шарттарды түзүү. Үчүнчү бул маалымат консультативдик камсыздоо деп айтсак болот да. Биринчи багытта бул мисалы былтыр өзүбүзгө белгилүү болгондой Кыргыз Республикасынын органикалык айыл чарбасы
айыл чарба өндүрүш жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Ал мыйзамды ишке ашыруу боюнча керектүү жоболордун, тартиптердин бүт долбоорлору иштелип чыгып, азыр ушул Эмиль Асановичтин долбоорунун алкагында биз аларды ошо дүйнөлүк органикалык айыл чарба багытындагы тармагындагы мыйзамдар менен шайкеш келтирип, аны ишке киргизүү алдында турабыз да. Андан сырткары мисалы биз азыр министрлик органикалык айыл чарбаларды кантип түзүш керек, органикалык аймактарды кандай түзүш керек, бүт ошолордун тартиптерин иштеп чыгып, биз ошол материалды көбөйтүп фермерлерге таркатайлы, ошол маалымат катары ошолорду окуп, каалоочулар өзүнүн ошо чарбасын кантип органикалык өткөрүш керек деген ушундай жоболорду иштеп чыгып атат да. Анан экинчи багытыбыз бул болсо органикалык азыктарды, именно ошол жей турган тамакты өндүрүүгө шарт түзүү. Бул биринчи керектүү критерий, бул өзүбүздөгү ата мекендик өндүрүштөн чыккан био каражаттарды көбөйтүү керек да. Себеби ошол менен фермерлердин, дыйкандардын камсыздуулугун жогорулатыш керек. Себеби дегенде мисалы эң биринчи тыюу, органикалык айыл чарба өндүрүшүндө тыюу бул химикаттарды, пестицидтерди пайдаланууга тыюу салынат да. ГМОлорду пайдаланууга тыюу салынат. Ошол себептен ошол дыйкандарга биринчи шарт ошо био каражаттар менен камсыздуулугун жогорулатыш керек. Мисалы биз департаменттин курамында өндүрүштүк биофабрикалар бар. Ошо биофабрикаларда органикалык айыл чарбасын жүргүзүүдө зыянкечтерден, илдеттердин коргоочу био каражаттар өндүрүлөт да. Аны биз ошол био каражаттарды бүт фермерлерге маалымат катары бүт маалыматтарды беребиз. Бүт болгон колубуздагы ресурстардан, массалык маалымат каражаттарынан бүт маалыматтарды берип туруп, алар ошол боюнча бизден маалымат алып, анан пайдаланууну үйрөтүшөт. Анан мисалы биз азыр ошол департаменттин 7 областта 7 филиалы бар. Ошо 7 филиалынын курамында биофабрикалар бар. Алар ошо био каражаттарды өндүрүп, фермерлерге жеткирип, анан бизде ошол азыр мисалы камсыздуулукту жогорулатыш үчүн биз мамлекеттик жеке өнөктөштүктү өркүндөтүү максатында ошол кээ бир жеке бай чарбалардын базасында же болбосо мындай кесиптик лицейлердин базасында же айыл өкмөттөрдүн базасында жеке сезондук биолабораторияларды уюштурууну колго алдык да. Себеби дегенде баягы алыскы тоолуу райондор бар, же болбосо мында ошол бизге областтык центрге келип алып кетүүсү кыйынчылыкка турган. Ошо мисалы жеке сезондук лабораторияны биз адисин даярдап беребиз. Алар бизге бир адисти жөнөтсө, анан аларга ошо био каражаттардын көбөйтүүгө керек болгон энелик культураларды менен камсыз кылабыз да. Биз ошол мисалы азыркы учурда биз 3-өөнү түздүк ушул жылы. Түштүктө аларды ошо бүт энелик материалдар менен, адистер менен камсыз кылып, алар ошо зыянкечтер, илдеттер массалык түрдө көбөйтүлүп баштаганда ошо биолаборатория ишке кирет дагы. Алар өздөрүнүн химиялык каражаттарды пайдаланбай, өздөрү өндүргөн био каражаттарды пайдаланып, органикалык азыктарды өндүрүүгө шарттар түзүлөт да. Бул биофабрикалар деп айтып атпайсызбы? Бул ар бир областта барбы биздин? Ар бир областта бар. Бул кандай? Бул жанакы органикалык жер семиргичтерди чыгарабы же кандай? Бул биофабрикаларда эки группадагы био каражаттар өндүрүлөт. Биринчиси бул микробиологиялык препараттар деп коет. Алар ошо кадимки илдеттерге же зыянкечтерге каршы микробиологиялык микроорганизмдерден турган микробиологиялык препараттар да. А экинчиси бул пайдалуу курт кумурскалар. Аларды жалпы энтомофагтар деп коет. Ал энтомофагтар кадимкилер зыянкечтерди жеп жок кылат да. Биз ошол энтомофагтарды биз жеке лабораторияларга берсек, алар андан көбөйтүп, анан ошо менен био каражаттар менен камсыз болуу жогорулап атат да. Бул биздин иш чара. Андан 3-үчү багытыбыз, баягы 2 багыт атып өтпөдүмбү? 3-үчү багыт бул маалымдуулукту окутуу менен жогорулатуу да. Биз болсо бул багытта атайын баштапкы билим берүү агенттиги бар. Ошол агенттик менен
меморандум түзгөнбүз. Ошо 7 областта 7 пилоттук лицей тандап алып, кесиптик лицей. Ошол кесиптик лицейде биз ар биринде ресурстук борбор уюштурдук. Ошо ресурстук борбордун базасында биолаборатория, окутуу борбору уюштурулат дагы. Анан ошол айлана тегерегиндеги фермерлерди, органик фермерлерди даярдайт. Анан өздөрүнө керектүү био каражатты өндүрүшөт. Анан органикалык технологияларды үйрөтүшөт. Бул бир багытта болсо окутуубуздун, экинчи багытыбыз ар бир өзүбүздүн 7 областтагы 7 филиалда окутуу борборлорун уюштурганбыз да. Биз ал жерге өзүбүз түзгөн пилоттук органикалык чарбачылыкка өтүүчү чарбаларыбыз бар. Аларды окутабыз. Андан тышкары ошол био каражаттарды пайдаланып жаткан, же жаңыдан же ар дайым пайдаланып жүргөн фермерлерди ошо айыл чарба биотехнологиясы, технологиялар ошол эле учурда органикалык азыктарды, органикалык жер семирткичтерди өндүрүүнү боюнча бүт ошол технологияларды үйрөтөбүз да. Мына могул органикалык аймак деп биз Кыргызстанда айтылып жүрбөйбү? Деги эле Кыргызстан өзү жалпы бир органикалык аймак боло алабызбы, же болбосо кайсыл облустар органикалык аймак болуп атат? Анткени биз эксперттер менен бул темада сүйлөшкөндө эксперттердин пикиринде ошол азык органикалык таза, экологиялык таза болуш үчүн ошол жерде иштетүүдө мисалы 10 жыл ал жерде эч кандай химикат колдонулбаш керек экен. 10 жыл эч кандай башка дарылар, же болбосо ошол жер семирткичтерди кошкондо кайрадан эле ошол органикалык жер семирткичтер колдонуш керек экен да. Анан ошондой таза биздин жерлер, аймактар барбы? Ооба, абдан туура суроо болду. Өзү бизде мына органикалык айыл чарбасына көп мына 2009 жылдан баштап көп көңүл бурулуп, ошо боягытта адистер кызыгып, алектенип, изилдеп, кадимки азыр тандалып бышып калган адистер бар да. Анан ошол көптөгөн баягы коллегалар келет башка чет өлкөдөн. Алар биздин табигатты көрүп, алар айтышат да, мындай, эми бул расмий эмес маалымат, биздин расмий эмес, алар ошо келип кеткен эксперттердин расмий эмес маалыматы боюнча биздин Кыргызстан 50%-нан жогорку аянт бул өзүнөн өзү органикалык деп эсептелет да. Анан биз ошо департамент 50% аянт. 50% Кыргызстандын 50% аянты органикалык, өзүнөн өзү табигый органикалык деп эсептелет деп айтышат. Ошон үчүн биз азыр департамент жаңыдан түзүлгөндө, мисалы бизге конкреттүү маалымат керек да. Маалымат, мисалы Кыргызстандын кайсы району, кайсы областы органикалык таза болуп эсептелет деп ошол боюнча мониторинг, кошумча өзүбүздүн алыс жетишинче мониторинг жүргүздүк да. Бирок бул маалымат азыр жетиштүү эмес. Биз ошол Эмиль Асановичтерге кайрылып, ФАОго кайрылдык. Ошол бизге азыр ошол техникалык колдоо керек. Кыргызстандын органикалык дыйканчылыгынын картасын түзүү боюнча техникалык колдоо сурадык. Буюрса булар караштырып жатат. Эгерде оңчалык гана чечилип калса, бул аябай жакшы документ болот. Бир эле бул органикалык айыл чарбасы эмес, бул агроэкотуризмдин өнүгүшүнө да аябай жакшы болот да. Анан дагы бир Аралжы, Эмиль Асанович, мына сиз жаңы эле айткан ушул Жанаркан Токоновнун жана статистикасына макулсузбу? Мисалы, Кыргызстандын жалпы алганда бир 50% ошол органикалык таза аймакка кирет дегенгечи. Мындай сиздер өз алдынча мониторинг кылып, бир анализдерди жүргүзүп, изилдөөлөр жүргүзүп көрдүңүздөрбү? Бул маалымат мындайча айтканда официалдуу эмес маалымат, бирок бул маалыматты тактоого биздин толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Себеби бул жерде тактай кетиш керек, 50% именно ошо айыл чарбага колдонулган жерлер. Себеби Кыргызстандын территориясынын көп бөлүгү тоолуу аймактарда айыл чарба жүргүзүлбөйт, баягы өсүмдүк өстүрүү тармактарын айтып атам да. Бирок именно айыл чарба менен алектенген, анан мал чарбачылык менен алектенген зоналардан 50%-нен ашыгыраагы органикалыкка жарайт дегенге мен деле кошулуп кетем. Себеби бизде баягы чоң үлкөн мамлекеттерге караганда айыл чарба мындай өтө интенсивдүү эмес. Аларда чоң агроөнөр комплекстер иштетилип, аянты чоң жерлер иштетилип жүрөт да негизи.
А Кыргызстанда болсо майда чарбачылык болгондуктан бизде башынан эле айыл чарбага керектелүүчү жерлер эме интенсивдүү колдонулуп анан мындай бузулган эмес да, мындайча айткандачы. Дың жерлер. Дың жерлер дагы бар. Просто баягы майда дыйкан чарбалар өтө интенсивдүү болбогондуктан колдонулган эмес да. Доорунда мисалы ошол жерлерге химикаттар колдонулган эмес беле? Жок, мисалы көп эле жерлер колдонулган жерлери дагы бар, колдонулган жерлери да бар. Бирок негизи азыр 50% деген цифра жөнүндө сөз болуп атпайбы? Ошо тиги 50%-ин ичинде экологиялык жактан таза жакшы ыкмалар менен колдонуп келген да, негизичи. Эми анча-мынча колдонулгандыр, бирок бул жерлерди бат эле органикалык ыкмалар менен тиги мурдагы баягы баштапкы деңгээлине жеткизип коюш потенциалы өтө зор да. Ошо кайсыл облустарда, мисалы 7 облустан кайсыл аймакты өзгөчө баса белгилеп атасыздар ошо? Мисалы органикалык таза. Мен айтып отурмун, 2009-дан баштап ошо Кыргызстан органикасы кыймыл башталган депчи. Анан азыр ошо бизде Кыргызстанда ошол убактан бери түзүлгөн биокеji деген федерациялык органикалык кыймылы бар. Ассоциация бар, Алар ошол азыркы убакта 10 органикалык аймакты ишке киргизип, ал жерде өздөрү PGS сертификациясын берип атышат да. Бул PGS деген бул коллективдүү бири-бирине гарантия берген сертификация системасы да. Мисалы органикалык аймакта канча дыйкан жашаса, ошолор бири-бирин көзөмөлдөп, анан бири-бирине гарантия берип, ошол тастыктап беришет да. Бул органикалык технологиялар менен өндүрүлдү депчи. Анан кайсы областтар болгондо, мисалы көбүнчө тоого жакын айылдарда ошол интенсивдүү айыл чарба технологиялар колдонулбайт дагы. Ошол жакта таза көбүнчө бизде, мисалы мен биз айтып атпаймынбы, өзүбүз алыс жетинчи мониторинг жасадык депчи. Мисалы ошо тоого жакын же айылдарда жашагандай, борбордон алысыраак жашаган айылдарда алар өздөрү мал чарбасы дагы бар, анан дыйканчылыгы дагы бар. Ошол өздөрү өндүргөн органикалык жер семирткичтерди өздөрүнүн огородунда колдонушуп, өздөрү эле органикалык азыктарды өндүрүшүп, өздөрү пайдаланышат. Андан ашканын шаарга сатышат да. А бирок алар өздөрү органикалык азыкты өндүрүп атканын мындай сезе беришпейт, билишпейт да, кызыгышпайт дагы да. А эгерде биз Эмиль Асанович айтканда баягы экономикалык жактан аларга пайда келтире турган шартты аларга үйрөтүп, шарттарды түзүп берсек, алар кызыгып баштайт. Ошол шарт өздөрү бизге катталышат. Анан кийин баягы сертификация системасын киргизишет, сертификацияны алышат. Анан бияктан ошо органикалык азыкты тиешелүү, ошого ылайык баада сатып, анан кыйла пайда көрүшөт да. Биз ушул багытта дагы, мисалы бир былтыр болсом 2019-жыл ошо пилоттук чарбаларды түздүк да. Ар бир райондо 2ден пилоттук чарба түзүп, ошол чарбанын алкагында органикалык айыл чарба технологияларын үйрөтүп, ошол жерден жайылтып, анан ошону кеңейтели депчи. Анан биз ошо бүт органикалык айыл чарба жүргүзүүнүн талаптарын ошолорго үйрөтүп, анан талапка жооп берген гана фермерлерди тандап алдык да. Анан алар болсом аябай кызыгышып, эми булардын проблемасы баягы сатууда да. Анан бизде былтыр ошондой ой келди, жылдын аягында биз ошо өндүрүүчүлөр менен иштей бериппиз, а көрсө сатып алуучуларды да тарбиялаш керек экен да. Мисалы сатып алуучу биз керектөөчү катары органикалык азыкты айырмалай билиш керек экенбиз, талап кылганды билиш керек экенбиз да. Бирок бизде түшүнүк бар да, баардыгы эле бизде таза экологиялык таза азыктар деп эле биз базардан деле ошол дүкөндөн эле тандап эле ала беребиз да. Анан негизинен мисалы Кыргызстан биздин чоңдорубуз дагы ошого адат кылып алышкан, баары эле Кыргызстан бул таза экологиялык азыктардын өлкөсү, биз брендбиз деп эле мактанып чыгып келишет да. Бирок деги эле ошол чындыгында нукура бир брендке жеткиргенге бизге кандай эмне керек бизге? Биздин потенциалыбыз канчалык? Мисалы брендке жеткириш үчүн баягы
Мисалы экспортко чыгарайлы десек, биз толуктура былтыр ошо департамент болуп түзүлүп, баягы функцияларды аткарайлы деп баягы бүт карап чыктык да. Эмнебиз бар, эмнени аткара алабыз, эмне проблемабыз бар, кантип чечебиз, эмнени чече алабыз депчи. Анан ошондо мисалы экспорт кылганга дагы, алганга дагы, мисалы чет өлкөдөн келсе, бизде бирдей товардуулук жок экен, бирдей. Мисалы бир стандартка өндүрүлгөн товар жок экен, көлөм жок экен да. Анан ошондо биз дагы айттык. Сертификат да жок. Сертификат да жок. Мисалы башка чет өлкөдө сертификация органы келип, биз сертификациялайбыз, биз контролдойбуз. Анан бизге мынча тонна десе, ошол тоннаны чыгарып бере албайт. Сертификатыбыз бар. Бизге башка жактан химикаттар кирбейт, аралашпайт деген гарант болуп бере турган барбы айылдар? Мисалы ошол былтыр проект башталды. Азыр Эмиль Асанович айтпадыбы? Корея өкмөтүнүн каржылоосу менен койка аткарып атат, органикалык фермерлердин потенциалын жогорулатуу деген. Алар көлдөн 3 органикалык аймак тандап алышты. 3 айылдан 3 өсүмдүк дагы тандалып алды. Ошол айылдагылар баары биригип, топурактан баштап сатууга чейин, кайра иштетип сатууга чейин, баягы кошумча нарк системасын ошол жерге киргизип, фермерлерди үйрөтүп, ошо сатууга чейин бүт үйрөтүп атат да. Бул ал жерде буга чейин да биокетин аймактары болгон. Ал баягы кызыгып жүргөндөр. Болушунча колунан келишинче химиялык заттардан, пестицидтерден баш тартышкан. Болушунча өздөрү осознавать этип, бирок аларга баягы сертификация жок болгон үчүн алар берки традиционный менен бирдей сатышат да. Анан үчүнчүсү бул экспорт способный, экспортко жөндөмдүү фермерлер деп бөлдүк. Бул бизде 4 чарба бар. Кыргызстанда Алыштан деген бул баткенди бүт дүйнө жүзүндө таанытып аткан. Баткен өрүгүн. Анан кийин Аксы био деген бул кайналыны. Анан био пахта деген бар, биофермер. Алар ошо пахтаны, органикалык пахтаны өндүрүп Европага экспорттоп атат да. Булар канча жылдан бери. Андан тышкары анан дары чөптөрдү экспорттогон фермерибиз бар, Ысык көл органик деген. Алар ошол төртөөнү айтсак болот да, ошо экспортко чыгарып органикалык чарбачылык менен заниматься этип аткан. Сиздердин бааңыздар да биздин ошол экспорттук потенциалыбыз кандай? Деги эле органикалык, экологиялык таза азыктарды өндүрүүнүн потенциалы кандай? Сиздер мындай сырттан карап мониторинг жүргүзүп атасыздар да? Азыркы эле Жанаркан айтып кеткен баягы экспортко иштеп жүргөн ишканаларды, фермерлик чарбаларды айтып кетпедиби? Ушуга окшогон мындай инициативдүү, активдүү бизде мындай күжүрмөн дыйкан чарбалар, фермерлер жылдан жылга көбөйүп баратат. Себеби мындай өзүңөр деле баамда болуп жүргөндүрсүңөр, интернеттен деле, телевидениеден деле чарбаларыбыз көбөйүп баратат да. Бул экспорттук потенциалдын бар экени далилдейт жана ушуну бизге ушу өнүктүрүш керек деген мындай чоң суроону коюп атат да. Анан ушунун алкагында мен азыр биздин өзүбүздүн долбоор жөнүндө кичине маалымат бере кетейин. Биздин долбоор 2019-жылдын айында Корея, Түштүк Корея өкмөтү менен Кыргыз өкмөтүнүн макулдашуусунун негизинде 3 тараптуу түзүлдү. Бул Корея эл аралык кызматташтык уюму, бүткүл Биркен Улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюму, анан биздин айыл чарба жана тамак аш өнөр жай министрлиги 3 тараптуу келишимге кол коюп туруп, ушул долбоорду ишке ашырабыз деп 2019-жылдын айында баштады да. Биздин ошо жана Жанаркан Токонун айтып кеткен дагы бир өнөктөшүбүз бар. Бул Корея стратегиялык өнүгүү институту. Булар ошо фермерлердин потенциалын жогорулатуу жана кошумча нарк чынжырчасын өнүктүрүү, ошол системасын негиздөө боюнча иштерди алып барып атат. Биз менен параллелдүү түрдө биздин Биркен Улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба
уюму бул проекттин биринчи компонентине жооп берет. Биринчи компоненти жанагы айтылган нормативдик, укуктук ченемдик документтерди иштеп чыгып, анан экинчи сертификациялоо системасын жөнгө салып, институционалдый эксперт катары бир сизден бир жол уккум келип атат да. Неге эле биздин потенциалыбыз канчалык Кыргызстандын? Мындай реалдуу потенциалыбыз. Потенциал өтө жогору. Кыскача айтканда өтө жогору. Канча пайыз менен жогору деп айта аласыз? Мисалы жүрүп отуруп бара Кудай буйруса, ушул баягы азыркы айтылган максаттарга жетсек, Кыргызстан бара бардык аймагында органикалык азык түлүктү өндүргөнгө потенциалдагы кудурети да жетет да ошого. Себеби өзүңөр билесиңер, өкмөттүн дагы туруктуу өнүгүү стратегиясына бул айыл чарбаны өндүрүүдөгү эң приоритеттүү багыт катары ошо именно органикалык айыл чарба приоритет катары киргизилген да ошол улуттук стратегия. Ошон үчүн мен ойлойм, эми 2040-жылга чейин дебесек да жыл сайын бул айыл чарба тармагы, органикалык айыл чарба тармагы өнүгүүгө эң чоң потенциал бар. Мен журналисттик ишмердүүлүгүмдө былтыр мына ушул Европаны кыдырып келдим. Швейцарияда болдум, Германияда, Польшада болдум. Дүкөндөрдөн көрдүм да, көп көрдүм. Ошол био дегенди аябай бренд кылышкан экен. Алар бүт өздөрү чыгарышат, же болбосо башка жактан келет, бирок био. Сиз айткандай жанакы биягында био деп турат, биягында жөнөкөй. Бааларынан сөзсүз айырма бар. Ошол жерде бирок аяктын эли сөзсүз түрдө биону тандайт. Био органикалык, бул экологиялык таза азык деп ошону алып жегенге аракет кылышат баардыгычы. Эми ошолордун, ошол Европанын, өнүккөн мамлекеттердин дүкөндөрүнүн ошол текчелерине биздин азыктар канткенде жетет, канткенде ошол жака турат. Бизден эмне керек ал үчүн? Бизден эмне керек? Сертификат керек. Дагы эмнелер керек? Ошолорду айта кетиңизчи мындай дыйкандарга. Мисалы, мен айтып өтпөдүмбү, көлөм керек депчи. Мисалы, бизде баягы эле эң чоң проблема бул ошо майда чарбачылык да. Мисалы 450 000 майда чарба бар болуп атпайбы? Илгери, мисалы Советтер Союзунда 400 эле совхоз, колхоз болсо, азыр 100 эсе көбөйүп кетип атат. Анан ошону бириктириш керек да. Мисалы биз министрлик кеч күздөн ноябрдан баштап февраль мартка чейин агро окууларды өткөрөбүз да. Анан баягы эле проблема сата албай атабыз. Баягы эле проблема ушинтип чирип кетти, антип кетти депчи. Анан мисалы бизде пландаштыруу болуш керек. Мисалы бир нече адам биригип сатууга рентабельный бир өсүмдүктү тандап алып, программа иштепчү план болуш керек да. Мисалы бир райондун деңгээлинде болсо деле, же айыл өкмөттүн деңгээлинде болсо деле ошо пландаштыруу болуш керек да. Мисалы бизде айыл өкмөттөр мисалы жерди бөлүштүрүп эле ушул менен эле алек болуп, сатуу боюнча бүт фермерлер өзү жалгыз калып калгандай да. Эң жакын ошо жергиликтүү бийликте. Өзү рынок ошондой болуп атпайбы? Азыр рыноктук экономика ошондой болуп атпайбы? Сага эч ким жардам бербейт. Сен өзүң өндүрөсүң, сен өзүң кайра сатышың керек. Ал өзүң анан ошол учурда мисалы фермерлер бириккенде ошондой талап чыгат да. Сатуу деген кооперативдерди түзүш керек. Анан мисалы бизде органик, сен айткандай баягы био деген брендти пайда кылыш үчүн дагы мисалы Европага чыгарыш үчүн алар сураганда эле аябай чоң көлөмдү сурайт да. Көлөмдү сураганда эле биз ошол көлөмдү, кача бизде органикалык азык бар болсо дагы ошол көлөмдү чыгара албай калабыз. Анан мисалы бизде Жайканын бир проектиси бар, бир айыл бир продукт деген. Жок дегенде ошондой проектлер менен да болсо дагы ошол экспортко ориентированный мындай айылдар бар да. Мисалы бизде көбүнчө ошо мөмө жемиштерди экспорттосо болот да. Аны бир баягы жаңы түрүндө эмес, кайра иштетилип, ошо кайра иштетилген продукцияны өндүрүп алып, ошону экспорттогонум деп колго алыш керек да. Азыр фермерлердики өнүгүүсү өзүнүн эле колунда да.
Анан ошо биринчи критерий бул биригиш керек, кооперативтерди түзүш керек. Анан ошол ар бир мисалы кээ бир аз бириккен чарбалар бар, биригип алар уже баягы сен айткандай базардын шарттарын түшүнүп, алардын талаптарын түшүнүп, өзүнө керектүү специалисттерди окуттуруп ачат да. Мисалы логистика боюнча окуттуруп келишет, же болбосо багындай азыркы инновационный технология, биотехнологияларды үйрөнүп келсин деп ушинтип өздөрүнүн бириккен ичинин арасынан эле бирөөсүнүн баласын же бирөөнү алып туруп, сен ошону окуп кел да, бизде ошондой шарт түз деп ушундай фермерлер да бар да. Азыр ошо биригиш керек, бириккенден кийин анан өзүнө өзү баягы проблемалар жазылат, алардын чечүүлөрү да чыгат дагы, анан ошо көп түкүрсө көл болот дегендей эле ушундай чечим бар да. Мындан 2 жыл мурда сиз айтып өткөн жанакы бир айылдан бир продукт деген жакшы долбоор жайка менен биз көлдү кыдырып чыктык. Ошол ар бир айылга кирдик. Бир айылга кирсең ошол жүндөрдү иштетишет экен. Таза экологиялык өзүнчө апаларым баары тизилип отуруп алып жүн тытышат. Бир айылга кирсең жанакыл кадимки эле карагайдын тобурчактарынан кайналууларды, вареньяларды жасашат экен. Көрсөң тим эле укмуш, даамдары сонун тим эле жегиң келет да. Дайбы жагына кирсең дагы бир нерселерди да. Азыр бизде телефон байланышыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бериңиз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп атабыз. Калайм, Бишкек шаарынан Амалбек. Айыл чарбасы дегенде мына акыркы учурда биз унду көрүнгөн жактан жалдырап алып атабыз. Ошол унду, буудайды жакшынакай талааларга иштетип, айыл жеринде жакшынакай тегирмендер болор эле. Ал тегирмендердин баары иштебей калды. Ошол ун проблемасын биринчи орунга коюш керек да. Мисалы жаман айтпай жакшы жок, чек аралар жабылып калганда, казактар чек араларын жаап калганда, ун маселеси аябай кат болгондо, био, конечно, бул дагы керек, бирок биринчи номерде ушу унду камсыз кылганды ойлогула. Рахмат силерге. Рахмат. Бул дагы болсо элдин көйгөйү, чындыгында мына пандемия учурунда бул аябай чоң көйгөй жаратты, элди психологиялык жактан да бир аз кичине кыйнап койду да. Анан деги эле ошол кыскача жооп бере кеттиңиз. Ундар боюнча деги эле унду байытуу, ундун ошол биз кеп кылып аткан био экологиялык таза азыктарды, буудайларды өндүрүү жагынан бир кыска айта кетсеңиз. Эже аябай туура маселени козгоду. Бул пандемияда чындап эле бул Айыл чарба министрлигинин эң негизги милдети бул буудайдын аянтын көбөйтүү болду да. Анан ошо жазгы талаа иштерин жүргүзүп жатканда биз мисалы министрликте ар бир департаменттин директорлору ошо областтарда куратор болуп эсептелебиз да. Анан ошо ар ким өзүнүн бөлүнгөн областында, курировать эткен областта ошо буудайдын талаасын көбөйтүү боюнча иштерди алып бардык да. Көптөрүнө түшүндүрдүк, эл өзү деле көп түшүнүп калыптыр. Ошо буудай биздин эң негизги азык болгон үчүн биз ошол көз карандысы болуш үчүн ошо буудайды көбөйтүш керек экен. Ошол пандемиядан кийин эле былтыркы планга караганда, мен өткөндө ошо уккан маалыматыма караганда ошо 8000 гектардан өдө көп, былтыркыга караганда көп эгилди планга караганда. Планга быйыл мисалы структура белгиленет да. Мисалы мынча гектар буудай эгебиз десе, ошого караганда жазгы талаа иштеринде, жазгы айдоодо 8000 гектарга көп буудай эгилди деп уктум да. Бул аябай жакшы. Андан тышкары ошол азыр ошонун баардыгы эсептелип атат. Эсептелип, багы болжолдуу түшүм эсептелет. Анан каяктан канча сатып алабыздан бери бүт программа иштелип, бизде министрликте экспорт бөлүмү бар. Анан азык түлүк коопсуздук бөлүмү бар да. Ошол адистер баардык пландарды түзүп, ошол программа менен иштеп жатышат да. Ошолорду чакырып дагы кенен информация алсаңыздар болот да. Рахмат. Бул дагы болсо ошол элдин көйгөйү, чындыгында ошол азыр биону кое туруп ошол ун жөнүндө айткылачы деген суроолор болуп атпайбы? Биз урматтуу угармандар кыскача жарнамадан кийин уктуруубузду уланталы. Марал үналгысында жарнама. Оно не дымит и не пенится, а еще без запаха. А все потому, что Каролина и Дары Кубани – это растительные масла высшего сорта. Спрашивайте в магазинах и супермаркетах.
İşiniz ilgeri bolsun. İlgeriletmek bizden bolsun. Jarnama üçün 0551 20 10 00. Кадырман угармандар, сиздер Марал радиосунда чарбачылык уктуруусун угуп жатасыздар. Уктурууну мен Сүймөнгүл Идрисов алып баруудамын. Бүгүн мына ушул органикалык айыл чарбазыгын өндүрүү темасын биз көтөрүп талкуулап жатабыз. Мына жана мен өзүм белгилеп кеткендей, бир айылдан бир продукт дегенде ошо өзүбүз көзүбүз менен көрүп келдик, журналисттер. Чындыгында аны чет өлкөгө экспорттошот экен, Кыргызстан ичинде дагы саткандар бар экен. Ошондойлорду көбөйтсөк эффективдүүлүгү канчалык деп ойлойсуздар? Мына сиз дагы жооп бергениңиз, эксперт катары дагы. Бул жерде мен дагы жана долбоор жөнүндө толуктап кетейинчи. Оюм бөлүнүп калды окшойт. Ошо долбоордун эки компонентин айтып кетпедим. Биринчиси улуттук органикалык стандартты иштеп чыгыш керек деп. Жана эмнеге такалабыз дегенде, бул дагы бир эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Себеби улуттук стандарт эгерде эл аралык талаптарга, дүйнө жүзүндө коюлуп жаткан чектөөлөргө төп келишпесе, анда биздин фермерлерибиздин, дыйкан чарбаларыбыздын продукциясын чыгарыш алардын өздөрүнүн мойнуна жүктөлүп калып атат да. Мисалы, жана эле айткан балды чыгарыш үчүн, же болбосо тиги балыкты чыгарыш үчүн, же жүүн, эт, пахтаны чыгарыш үчүн ошол өндүрүүчү өзүнүн чөнтөгүнөн көп акчаны, бир 10 000 еврого чейин акчаны төлөп, ошол стандартты алууга дуушар болуп атат да азырчы. А эгер бул мамлекет тарабынан кандай болгондо жардам болот? Ошол Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияга кыргыз улуттук стандарты берилиптир, ошого туура келет экен, талабына жооп берет экен деп туруп, ага бир сертификат берилсе, ал өз учурунда тиги чет элдик стандарттар менен шайкеш болсо, анда мисалы тияка мындайча айтканда автоматтуу түрдө эле өтө берет да, продукциялар таанылыпчы. Мисалы биздин стандартты Түркия мамлекети тааныса, же болбосо Бириккен Араб Эмираттары таанып койсо, проблемасы жок эле чыга берет да. Ошол жакта биз жана стандарттарды иштеп чыгуу боюнча анан сертификациялоо системасын. Экинчи эң чоң маселе, жана Кантогон айтып кетпедиби, бизде реестр жок да. Ким кайсы жерде эмне өндүрөт, алардын так баягы жайгашкан орду, саны канча, эмне өндүрүшөт деген эч кандай реестр жок. Реестр жок. Статистика бар, бирок бир жерде баягы маалымат базасы катары чогулбайт. Бул биздин 3-чү компонентибиз. Анан 4-чү компонент болсо жана кошумча нарк чын жер деген бул эң өтө маанилүү компоненттерибиздин бири. Себеби бул системаны орунга коймоюнча, жана логистика, дистрибуция, брендинг деген жаңы бир дүйнөлүк рынокко чыгуучу ыкмаларды колдомоюнча биздин фермерлер өз менен өзү калып калат да. Жакшы товар өндүрөт, ал экспорттук потенциалы бар. Мисалы бизге келген туристтер келип айтат, силердикиндей мисалы кулпунайды биз дүйнө жүзүндө жеген эмеспиз, силердикиндей таттуу кулпунай, же болбосо силердикиндей эт, картошка, алмаларыңардын даамы укмуш деп кетишет да. Бул баягы мындайча айтканда неофициальный эме болот баягы, далил. Тияка барса ошол эле туристтин баягы өлкөсүндөгү чогуу жашаган жарандар ошондой эле ойдо болот деген далил болот баягы. Бул эмне жөнүндө маалымат берет? Бул биздин экспорттук потенциалыбыз бар. Биздин ар кайсы аймактын өзүнүн брендке жарай турган экологиялык таза, органикалык жактан таза, өзүнүн уже элдин оозуна алып калган көп продукталар бар. Мисалы Баткендин өрүгү бар, нарындай эт,
тиги көлдө алма, карагат деген элдин оозуна көп жылдар бери эле алынып калган брендтерди. Анан ушуну туристтер дагы далилдеп аткандан кийин, чет өлкөлүк эксперттер келип далилдеп аткандан кийин бул ошол потенциалдын бар экенин айкындап турат. Биз ошону өнүктүргөнгө гана шарт түзүп беришибиз керек да. Ошол багытта иштеп атабыз. Мындай суроодо жакшы жооп бердиңиз. Мына Жанаркан Токоновна, сиз балким мен эгер бир 3 гектар жерге кокон гиляс тиктим дейин, мен ошол жерден органикалык ошол кокон гилясты өстүрүп экспорттогум келип атат. Ошол эле Россияга, балким Европага, ВСП плюсум бар маселе. Ошол учурда мисалы мен эмнеден башташым керек ишти? Мен тиккенге чейин башташым керекпи? Ошол жерди даярдашым керекпи? Ошол бир этабы менен айтып бере аласызбы? Ошол мисалы дыйкандар азыр угуп аткан болсо бир жазып алып, өздөрүнө бир пайдалансын да. Эми эгерде тигелек болсо ошо жерден баштаган жакшы да. Биринчи кезекте ошол кокон гилястын биологиясын аябай изучать этиш керек дагы. Ага керектүү болгон элементтердин баарын камтып. Мисалы мен мисалы катары айтып атам да. Буну балким бадыраң өстүрөм, балким алма өстүрөм, балким бал челек коём ал жерге, ким билет. Ошол мисалы айыл чарба өсүмдүк өстүрө турган бүт издеп чыгыш керек. Биринчи жерди даярдаш керек, жерден анализ алыш керек. Ал жерде баягы остаточный пестицид болбош керек. Анан кийин гумусту ошол керектүү деңгээлге чейин жеткириш керек. Анан кийин пестицид жөнүндө бир аз кыскача түшүндүрмө бере кетсеңиз, угармандар. Пестицид деген бул химиялык зат, бул көбүнчө зыянкечтерге же илдеттерге каршы колдонулат. Алардын составына көбүнчө ошо оор металлдар кирет да. Анан оор металлар алар ошо пайдалангандан кийин кайындайдыр бир бөлүгү эме абага учуп кетет, кандайдыр бир бөлүгү суу менен кетет, кандайдыр бир бөлүгү ошо кыртышта калып калат да. Ошо анализ кылганда ошол канчалык деңгээлде чыкса ошону жоготууга аракеттерди жасаш керек да. Андан кийин ошо аракеттерден кийин дагы анализ жүргүзүш керек. Ошо анализден таза чыгыш керек да. Анан ошол периодтон баштап биз регистрация кылып, регистрация бул 3 жылдан кем эмес убакыт болуш керек. Ошол органикага өтүүчү убакыт деп аталат да. Анан ошол жерде бүт органикалык айыл чарбасын жүргүзүүгө коюлган талаптарды сактоо менен чарбачылыкты жүргүзүш керек. Бул жерди иштетүү, анан урукту сепкенде органикалык сертифицированный урукту себиш керек, же болбосо көчөттү себиш керек. Анан кийин ошону уход кылган, бакканды, өстүргөндү бүт ошо органикалык айыл чарбасынын талаптары менен. Анан айлана чөйрөсү, сугарган сугаты бүт ошол талаптарга жооп бериш керек. Анан азыр болсо биз ошол талаптарды бир министрликтин бир сайтынан окуй алабы же бир жерден окуй алабы? Азыр ошол талаптардын баардыгы камтылган органикалык айыл чарба өндүрүшүнүн улуттук стандарты деген документ иштелип чыкты. Буюрса ошол азыркы учурда акыркы стадиялар болуп атат. Биз ошо айтып өтпөдүкпү, ФАО ошол багытта бизге жардам берип атат. Баягы дүйнөлүк мыйзам чыгарууга шайкеш келтирүү. Мисалы биз азыр ушул проекттин жардамы менен 2 коёнду бир ок менен өлтүргөн болуп атабыз да. ЕСтин дагы мыйзам чыгарууларына, Европанын да мыйзам чыгарууларына шайкеш келген, ылайыкталган биздин улуттук стандарт болот да. Ал жерде биринчи ошо өндүрүүдөн баштап экспорттоого чейин бүт тартиптер жазылган. Анан алардын документтин приложениясы болот. Мисалы мал чарбасында же өсүмдүк өстүрүүчүлүдө кайсы заттарды пайдаланууга уруксат берилген. Анан ал биз мисалы биз департамент катары дайыма багыттап, жардам берип окутуп турабыз. Анан ал болсо мисалы биз баягы 3-чү компонент реестр, база данных түзүлөт деп атпайбы? Мисалы база данныхта мисалы органикалык чарбачылыкка өтүүчү фермер же чарба болуп катталат дагы. Анан ал жакта эме болуп турат да, контролдонуп. Анан 3 жылдан кийин ал ошо толук сакталса, ал ошондой статус алат. Органикалык чарба. Сертификат алабы ошондо? Жок, сертификат деген бул өндүрүшкө, товарга берилет да. Экспорттоого же болбосо биздин өзүбүздүн рынокко деле. Бизде мисалы закондо
жазылган органикалык айыл чарба өндүрүшү жөнүндө мыйзамда сертификацияны мисалы юридикалык жактар, ассоциациялык уюмдар баягы аккредитацияга ээ болгон, мисалы органикалык ушундай уруксат алган деген да. Азыр ал жол дагы белгиленип атат да. Мисалы бизде ушул эле проекттин алкагында органикалык азыктарды сертификациялоо тартиби жөнүндө жобо иштелип чыгып атат дагы. Анан ал бүткөндөн кийин бизде мисалы мүмкүн бир жекечи жак сертификационный орган болот, же болбосо юридикалык жак, же болбосо бир мамлекеттик органдын лабораториясы ошондо аккредитациядан өтөт да. Анан алар ошо дайыма контролдоп турушат. Анан база данныхка мисалы биз азыркы белгилеп аткан тартиптер боюнча информация берип турушат да. Ал информацияны мисалы экспортерлор да карап алса болот, өндүрүүчүлөр да, сатып алуучулар да ошол жактан карап туруп, бизге бул жактан ушул керек эле, ушу менен барып контакт түзөлүү деп ушундай бир жакшы иш жолго коюлат деген ойдобуз да. Агерде азыр фермерлер органикага өтөм десе, бизге келип кайрылса болот. Ошол жерлерде айта кетиңизчи, каяка кайрылыш керек, кайсыл телефондор менен байланыш керек, кайсыл сайтка кириш керек? Органикалык айыл чарба департаменти, Деп Organic KG деген биздин сайт бар. Анан менин телефонум 770 17 70 20 Жанара Токоновна деп кайрылса болот. Же болбосо менин жумушчу телефонум 45 72 71. 45 72 71. Түз эле телефон чалып сиздин кабинетиңизге кирип барса да болот. Кирип барса да болот. Бүт бардык жардамдарды берүүгө даярбыз. Биз азыр ушул учурда баягы ошо долбоорун алганда биз көп иштерди аткарып атабыз. Азыр ошо баягы жөн эле ошо органикалык жер семирткичтерди даярдап, кыртыштын асылдуулугун жогорулатуудан баштап, ошо кайра иштетүүгө чейин бүт баягы методикалык көрсөтмөлөрдө иштеп чыгып атабыз. Ошол баарына кайрылса биз окуу, мисалы фермерлер ушинтип топ болуп келишет, бир фермер келет да, биз ушул жерде тобубуз бар, ошону барып окутуп бергиле дейт. Биз ошол жака барып да окутуп беребиз. Ошондон бир жыйынтык болуп атабы? Сөзсүз болуп атат. Себеби дегенде мисалы мен бул департаментте иштегениме 13-14 жыл болуп атат. Анан мисалы 10 жылдан мурунку фермерлер менен азыркы фермерлердин айырмасы аябай чоң да. Себеби дегенде азыркы фермер экологиялык таза деген эмне экенин билет, органикалык деген эмне экенин билет. Болушунча мисалы химиялык заттарды, пестицидтерди пайдаланууну азайтууга аракет кылышат да. Анан ошол фермерлер кайра эле өзүнүн тышкары бир 10 фермерге айтат, ушундай багындай чынжырча болуп эле таркатылып, мындай ушунду кубандырат да, ошондой көрүнүшчү. Бир 20 секундтан бир дыйкандарга, фермерлерге бир кайрылуу жасап кетиңиздер, биздин уктуруубуз дагы аяктап баратат. Мына Эмиль Асанович, сиздердин Бириккен Улуттар уюмунун ушу азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун атынан дагы кыскача айта кетсеңиз. Биринчиден фермерлерге жана дыйкандарга ушу болушунча органикалык айыл чарба боюнча маалыматты кенен тереңирээк алганга аракет кылыңыздар. Бул популярдаштырууга, элдин арасында кеңири жайылтууга керектүү тармактардын бири болуп жатат. Приоритеттүү багыттардын бири болуп, жана айтып кеттик, өкмөттүн көп стратегияларына, концепцияларына да жазылды. Ошон үчүн биздин ушу кайрылуубуз маалыматты көбүрөөк алып, ушу органикалык айыл чарбаны өнүктүрүүгө ыкташыңарга биз тилектешпиз да. Жанархан Токоновна. Биринчиден дагы эле сиздерге ыраазымын. Анан фермерлерди эч качан кеч эч нерсеге карабай, жылдын кайсы мезгили болбосун, баягы рабочий время деп коет, ошол убакта кайрылсаңыздар болот. Биз органикалык айыл чарбасын сиздерди үйрөтүүгө, таза экологиялык таза азыктарды өстүрүүгө жардам бергенге даярбыз. Кандай гана проблема болбосун кайрылыңыздар. Анан бизде Кыргызстанда туруп таза азык жебесек уят. Ошол себептен ар бирибиз ошо келечектеги балабыздын ден соолугун, жашап аткан чөйрөбүздү ойлосок, ошо органикалык азыкты өндүрүүгө өтүшүбүз керек. Бул мезгил талабы деп айткым келет да.
деги эле Кыргызстандын экономикалык келечеги агрардык чарба жана ушул дыйкан чарба эмеспи? Анан Кыргызстан сиз айткандай бренд болсун, мына ушу органикалык айыл чарба азыктарын өндүргөн, экспорттогон депчи. Чындыгында бүгүнкү тема абдан чоң, глобалдуу, ошондой эле биз сүйлөй берсек буга убакыт жетпейт. Биздин убактыбыз чектелүү. Кадырман угармандар, бүгүнкү биздин темабыз ушул Кыргызстанда органикалык айыл чарба азыктарын өнүктүрүү маселеси, өлкөнүн калкын ушу экологиялык таза азыктар менен камсыздоо көйгөйлөрүн талкууладык. Бизде бүгүн мейманда Кыргыз Республикасынын айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин органикалык айыл чарба департаментинин директору Бакирова Жанаркан эжебиз болду. Ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун долбоорунун координатору Эмил Өмүралиев сиздерге ыраазычылык, иштериңиздерге ийгилик каалайм. Ар дайым дыйкандарга жардам берип, кеңешиңиздерди берип, ишиңиздерди тагаттырып, ошо өлкөнүн өнүгүүсүнө, айыл чарбасынын өнүгүүсүнө салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер. Кадырман угармандар, ушу менен биз уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Сүймөнкул Идрисов алып бардым. Эмки уктурууда дагы айыл чарба жана агрардык тармактагы көйгөйлүү маселелерди талкууламакчыбыз. Кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар.